Биз эми Кубанычбек Карамбекович экөөбүз дыйкан эмеспиз. Биз дыйканчылыкты анча түшүнбөйбүз да. Бул долбоорду алып келип аткан, ушул акчаны өндүрүп келип аткан сиздерге чоң рахмат. Ушундай жакшы иш бул, эң жакшы иш болчу. Бизге керектүү иш долбоор бул. Бул жерде дыйкандардын башыны бириктире турган, ошол ишкерлерге арналган бул проект туурабы? Ошону сиздер айтып атасыздар, биз чото түшүнбөй жатабыз да. Жанатан бери айтып атасыздар. Муну конкретный кыска нуска кылып эле айтып коюш керек болчу. Биздин дыйкандар айыл чарба багытындагы өнүктүрүлгөн продукцияны ошол ишкерлер бир логистикалык борбор курабы, кайра иштетүүчү ишкана курабы, ошолорго тапшырып, дыйкандар баягы күздө арзан сатып атпайбы? Мөмө жемиштерин ошолорду сактап, келечекте ошол кымбатыраак сата турган долбоор деп конкретно айтып коюшуңуздар керек болчу да. Айтып атасыздар, бирок дагы жакшылап жеткире албай жатасыздар да. Анан бул жерде сиздер доллар менен аласыздар, туурабы? Доллар менен алып туруп, анан сиздер сом менен бересиздер. Ушунду айтып кетпейсиздерби? Инфляция болот, доллар жылдан жылга өсүп атат деп, ушуну так точно айтып кетсеңиздер, түшүнөт эле кээ бир кесиптештер. Туурабы? Доллар менен аласыздардан сом менен бересиздер же доллар менен бересиздерби? Ошону айтып коюшуңуздар керек болчу. Кубанычбек Карамбекович түшүнбөй калды. 1% доллар менен алып, 8% доллар менен берет деген мааниде түшүнүп калдыңыз, мен туура түшүндүрдүмбү? Жок, сом менен беребиз деп атпайбы, сом менен берет. Ошону так дан айтып койсоңуздар, ушунча 2 саат ушул жерде обсуждение болбойт эле. Бул керектүү долбоор бул. Ошо биздин жеке агро ишкерлерге шарт түзүлө турган, муну күтүп жаткан бизнесмендер абдан көп. Дыйкандарды айттыңыздар, ФСК 12 долбоор менен беребиз деп, сом менен. Ушул сиздер сом менен долларды айырмасын айтпай, ушунча бир катуу ызы чуу жаратып салдыңыздар да. Мен колдоймун, мен кесиптештерге да айтып кетем, ушул долбоорду биз колдошубуз керек. Айыл чарба багыты өнүгүп баратканда биз эмне үчүн колдобошубуз керек? Колдогонго бу татыктуу долбоор. Рахмат чоң.